Ош шаарындагы Көкүмбүй көчөсүндө 23 мартта көп кабаттуу үйлөрдүн жанынан жансыз дене табылган. Укук коргоо органдары жансыз денеге кароо жүргүзгөн учурда денесинде жарааттар табылган. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, иликтөөлөрдүн жүрүшүндө каза болгон жарандын өздүгү такталган. Ал Ош шаарынын тургуну жана шаардагы мектептердин биринде информатика мугалими болуп эмгектенгени аныкталган. Жазык кодексинин 130-берине тагыраак айтканда адам өлтүрүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш катталып, иликтөө башталган. Иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктарында ал жансыз дененин өздүгү такталды. Бүгүнкү күндө бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгы тарабынан атайын ыкчам топ түзүлдү. Атайын мыкты делген опер кызматкерлери тартылып алынды. Бүгүнкү күндө кылмышкерди издөө боюнча атайын ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Буга чейин 19 мартта Өзгөн шаарында автоунаада отурган 3 кишиге куралдуу кол салуу катталган. Кол салуудан 2 жаран оор жарат алып, ооруканага бараткан учурда каза болушкан. Дагы бир жаран ооруканага кайрылып, бирок абалы канааттандырарлык болгондуктан кайра чыгарылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү пайдаланылды делген автоунаа жана ок атуучу курал табылган. Шектүү делип, автоунаанын 24 жаштагы ээси кармалган. Ошол Өзгөн шаарынын 24 жаштагы ошол автоунаанын ээси кармалган. Сураганда ал ошол шериги менен адам өлтүрүүгө катышкандыгы, ошондон улам адам киши өлтүрүүгө катыштыгы бар деген күнөө менен шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга кирилген. Кечээ күнү Өргөн райондук соту тарабынан 2 айга баш коргоо чарасы камакка алуу чечим чыккан. Ал эми ошол 2 жаранды аткан азыр кылмышка шектүү аз кармалып элек, азыр издөөдө жүрөт. Ошол кармоо боюнча азыр тиешелүү кызматтар иштеп жатышат. Ош облусунун аймагында киши өлтүрүү боюнча 3 ай аралыгында эле 4 учур катталган. Мындай үрөй учурган окуялардын көбөйүшү жарандардын мыйзамсыз куралды пайдалануусу себеп болууда. Мындан улам мыйзамсыз ок атуучу курал колдонгондорго аны документтештирүү боюнча эскертүүлөр берилип жатыптыр. Өзүктөрү менен тапшыргыла деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Тилекке каршы көпчүлүгү бизде менталитет ошондой экен, мен чоң атаман калган, атаман калган деп катып отуруп, же болбосо документтештирбей катып отургандар аябай көп да. Биз учурдан пайдаланып айтат элек, ошол эгерде ошо чоң атасынан калган куралдар болгон болсо, документтештирип алса, сайсыз куралдар бул мыйзам чегинде жол берет да. Корпустон келип, ошо мыйзамдаштырып алганы жакшы болот. Анан эгер ошондой учурларда мына өзүңүздөр белгилүү жаш бала деле мындан 1 жыл мурда атасынын куралын алып, өзүнүн энесин атып алган учурлар болду. Акыркы айларда мындай окуялардын көбөйүшү жарандарды кооптонуп жашоого аргасыз кылууда. Буга тартип сакчыларынын ишинин чабалдыгында себеп кылып жатышат. Мыйзамсыз колдонгон ок атуучу куралдарды пайдаланган жарандарды текшерүүгө алып, тийиштүү чараларды милиция кызматкерлери убагында көрүшү керек дешет. Биздин милициялардын ушул жерде иштебегендиги байкалып турат. Ош областынын, Ош шаардык милициялардын иштебегендигин байкалып турат да. Түн ичи жүрүүдөн, күндүзү басып жүрүүдөн дагы коркунуч пайда боло баштады да. Мына биздин мына ушул эле жылдын январынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына 3 айдын ичинде 5-6 адамды именно оружие, ок менен, мылтык менен атып өлтүргөндүгү бул бүт граждандардын, Ош шаарында, Ош областында граждандардын эркин басып жүрүүсүнө коркунуч келип атат да. Акыркы учурларда өлкө аймагында ок атуучу курал менен атышуулар көбөйгөн. Эске салсак, Бишкекте түнкү клубтун диджейин белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Нарын шаарында жергиликтүү тургун октон каза тапкан. Каракулжа районунда милициянын 2 кызматкерине кол салуу болгон болчу. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.